Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Эрмек Исмаилов. Азыркы убакытта Бишкек шаарынын президентинин жана өкмөтүнүн клиникалык ооруканасында жалпы хирург дарыгер катары иштеймин. Бүгүнкү сиздер менен чогулуп жатканыбыздын максаты бул азыркы убакытта карантин учурунда өзүбүздү кантип алып жүрүү тууралуу маек курабыз. Себеби карантин 25 майдан бери жумшартылганы менен коронавирус илдети арабыздан жоголгон жок. Ошондуктан санэпид эрежелерин сактоого баардыгыбызды чакырам. Биринчи иретте кайсыл эрежелерди сактоо керек? Баарыңыздар билгендей эле бул колду жуу, бет кап кийүү, социалдык аралыкты сактоо жана эл көп чогулган жерлерге барбоо. Ошону ар бирөөсүнү толук түрдө талкуулап кетебиз. Биринчи иретте бет каптар боюнча айтып кетсем, сиздердин жаныңызда бул бет каптардын түрлөрү турат. Менин жанымда азыр 5 бет кап бар. Бирөөсү бул эң жөнөкөй бет каптардын бирөөсү. Бул бет каптарды көбүнчө жөнөкөй жарандар кийсе болот. Анан бул бет капты кийүү эң көп дегенде 2-3 саат болуш керек. Ошондо бир күндө сиздер 3-4 жолу алмаштырып турушуңуздар керек болот. Кийинки бет кап бул N95 деген бул жогорку орусча айтканда защитасы болуп эсептелинет. Буларды көбүнчө медициналык кызматкерлерге кийгенге болот. Бул көп жолу 2-3 күн колдонсо болот. Жана жөнөкөй адамдардын эгер бул бет капты кийүүгө каражаты жеткен болсо, бул бет каптарды дагы кийсе болот. Кийинки бет кап бул могул бет капка окшош, бирок бул жогорку даражадагы бет каптардын бирөөсү болуп эсептелинет. Бул бет капты көбүнчө жанагы посттордо иштеген кызматкерлер колдонсо болот. Жөнөкөй адамдарга бул бет капты колдонгонго мен кеңеш бербейт элем. Себеби баарыбыз билебиз, азыр дүйнө боюнча медициналык кызматкерлерге бет каптардын жетишсиздиги болуп атат. Эгер сизде ушундай бет каптар болсо, медициналык кызматкерлерге бергениңиз оң. Бул кийинки бет кап бул KF94 деген. Бул экинчи бет каптыкка эле окшош, бирок бул бет каптын баягы орусча айтканда жанагы защитасы бир аз азыраак. Буларды деле жөнөкөй адамдар кийсе болот. Анан эң акыркысы бул бет кап бул PM25 деген. Бул көбүнчө жанагы баарыбыз билгендей эле смог учурунда ушул бет капты кийүүгө дарыгерлер кеңеш бере башташкан. Жана бул атайын бунун клапаны болот. Жана ичинде мындай атайын тез алмаштырып турган фильтри бар. Бул фильтрди сиздер 3-4 саатта алмаштырып турсаңыз болот. Анан бул бет капты жууп, кургатып, анан кайра колдонсоңуз болот. Кийинки эреже бул бет капты дароо эле алып кийүүнүн туура эмес. Биринчи иретте колду санитайзер менен же сабун менен жууп туруп, андан соң бет каптарды колдонуу керек. Санитайзерлердин 2 түрү болот. Бул спрей жана жөнөкөй эле суюктукту колго куюп колдонсо болот. Суюктук, анан ошондо колдонсо болот. Колду биз жок дегенде 20 секунд арасында жуушубуз керек. Кантип жууш керек? Мисалы үчүн суюктуктан баштайын. Колго куюп алабыз. Жана ар бир эрежесини бир 2-3 жолу кайталаш керек. Биринчи ирет колго куйгандан кийин, биринчи алканыбызды монтип жуабыз. 3-4 жолу кайталагандан кийин колдорубуздун араларын жуабыз. Монтип 2 эсен жуугандан алдын могу колуңуздагы шакек сааттарды алып коюш керек. Араларын жуабыз, кийин тырнактарын монтип жуабыз, андан соң баш бармакты жуабыз. Эң акырында могу тырнакты жуугандан кийин могу билектерди жуугандан соң бул толук түрдө колуңуздун жууганына кошулат. Кол жууп санитайзер менен тазалап бүткөн соң салфетка менен колуңузду кургатып аласыз.
кургаткандан кийин бул атайын салфеткаларды ыргытканга баягы кутуча болот. Ошол жерге ыргытышыңыз керек жана ал кутуча жабылыш керек. Ошондо гана сиз баягы өзүңүзгө сак болосуз жана башкалардын ден соолугунун сактыгын ойлойсуз. Колуңузду жуудук. Санитайзер эгер жаныңызда биринчи ирет албетте колуңузда самын жана кран болсо ошол менен жуушуңуз керек. Андан соң эгер болбосо анда жаныңызда сөзсүз түрдө санитайзерлер болуш керек. Жана спрей боюнча айтып кетейин. Спрейди азыр көбүбүз байкап турабыз. Магазиндерде, соода борборлордо, фитнес центрлерде, банктарда колубузга жөн эле монтип 2 жолу чачыратып коюлат. Бул эффективдүү эмес. Эмнеге? Бул жерге байкасаңыз, бул алканыңызга эле тийип калып атат, а ортолорунда эч кандай тийбейт. Эпид дарыгерлердин айтуусу боюнча спрей санитайзерлердин эффектиси болуш үчүн колго 20-25 жолу чачып туруп, андан соң колду тазалаш керек. Ошондо гана натыйжа болот. Баарыбыз билгендей эле азыр кайталап кетем, банктарда жана башка жерлерде баягы жөн эле эптеп эле колдонгондой эле болуп калып атат да. Эрежени бул орустар айтмакчы для галочки колдонгондой эле болуп калып атат. Анан бет каптын кийүүсүнө өтсөк. Бет капты кийгенде биринчи иретте эки четинен кармайсыз. Эч жеринде жабыркаган тешик бир жерлер барбы жок экенин байкап туруп, бет капты монтип кармап албайсыз. Бет каптын сыртынан темирчесинен кармап туруп, бетиңизге коюп, байкасаңыздар, үстүнө коесуздар. Темирче менен ошо мурдуңузга бекитип, андан соң бир кулагыңызга, кийин экинчи кулагыңызга таккан соң үстүнө бекитип, анан астыны монтип жаап коесуз. Ошондо гана сиздин бет каптын эффективдүү кийгени болуп эсептелинет жана сиз өзүңүздү башкалардан коопсуздугуңузду сактайсыз. Жана бет капты кийгенде башында айтып кеткендей эле могул жерлерин кармабашыңыз керек. Жана чечип жатканда ошондой эле монтип темирчесин кармап, чечип, андан соң жанагы мусорго ыргытышыңыздар керек. Ошондо гана эффектиси болот. Экинчи маселе, мен сиздерге айтып кеттим, жанагы социалдык аралыкты сактоо. Баарыбыз билгендей эле азыр 25 майдан бери кооптук транспорттар, соода борборлор ачылды, маршруткалар чыкты. Элдин социалдык аралыкты сактоо маселеси сакталбай атат. Бул дегени элибиз ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жатат, вирусту, орчунду кабыл албай жатат. Окумуштуулардын жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтуусу боюнча эффективдүү коронавирус илдетини жуктурбоонун эң эффективдүү бир ыкмасы бул социалдык аралыкты сактоо. Себеби биз башка адам менен сүйлөшүп жатканда жанагы оозубуздан чыккан майда заттарды баягы жаныбыздагы адамга беришибиз мүмкүн. Ал 1 метрге чейин, ошол 1,5 метрге чейин адамга жетет экен. Ошондуктан социалдык аралыкты сактоо эң маанилүү. Албетте реалдуу болушубуз керек. Маршруткада же троллейбустарда же жана башка эл чогулган жерлерде социалдык аралыкты азыркы учурда сактоо абдан татаал. Бирок колуңуздан келишинче, мисалы сиз жумушка жакын болсо, жөө бара алсаңыз, анда ошол эрежелерди жумушка жөө эле барып, коомдук транспортду колдонбогонго аракет кылышыңыз керек. Жана эгер мүмкүнчүлүк болсо, үйдө калууну суранат элем. Жанагы жабык бөлмөлөрдө көп калбоо боюнча, окумуштуулардын айтуусу боюнча, жабык бөлмөлөрдө, офистерде жана башка иш жерлерде вирустун топтолушунун коркунучу көбүрөөк экен. Ошондуктан бул вирустун баягы көп чогулбаш үчүн сиз офистерди тез-тез желдетип турушуңуз керек. Элдин көп чогулушуна тоскоол, элдин көп чогулушуна сиз каршы болуп, офистерде мындай столдордун аралыктарыны сактаганга аракет кылышыңыз керек.
ошондо гана биз жанагы эрежелерди сактаганга аракет кылабыз. Дагы бир эреже, мисалы үчүн офиске кирерден алдын сөзсүз түрдө баягы бул эрежелерди сактаганга бир күзөтчү керек. Колду кайталап кетем, дагы колду санитайзер менен арчып, дене ысымын текшерип, бет капты кийип, андан соң бөлмөгө, офиске кириш керек. Мен социалдык барактарда дагы бет кап боюнча көптөгөн суроолорду айтып жатышат. Бул ушундай ысык абада бет капты кийүү зарылбы деп, анан кайсы убакта бет каптарды кийиш керек деп. Бет капты мүмкүнчүлүк болушунча кийиш керек, себеби өзүңүздү жана башкаларды илдеттен, коронавирус илдетинен жуктурууга сиз чоң салымыңызды кошосуз. Жана мисалы үчүн эл көп мисалы үчүн сиз көчөдө баратсаңыз, жаныңызда эч ким жок болсо, аралыкты 2-3 метр сактаган адамдар болсо, ошол убакта сиз бет каптарды такпасаңыз болот. Бирок жабык бөлмөгө киргенде, мисалы үчүн айтып кетели, магазинге болобу, соода борборлоруна болобу, сөзсүз түрдө бет капты кийиш керек. Анан кийинки маселе, баягы көпчүлүк жарандар ден соолугуна сак болуш үчүн чуркап же жанагы башка физикалык активдүү иш-чараларды жасап жатышат. Алар ушундай ысык абада бет кап кийүү зарылбы дейт. Жана кайталап кетем. Эгер жаныңыздагы адамдар менен социалдык аралыктарды сактасаңыз, анда бет каптын кийүүнүн 100% кажети жок. Так, кийинки суроо, тобокелдик факторлор боюнча айтып кетейин. Кимдер бул тобокелдик тайпага кошулат? Бул өнөкөт оорулары бар, жашы 50-60тан ашкан биздин ата-энелерибиз. Аларга биз абдан маани беришибиз керек, себеби биз жаш курактагы адамдар, 30-40 жаштагы курактар, 20 жаштагы курактар бул вирусту жеңил түрүнө өткөрүшү мүмкүн, бирок жакындарыбыз бул илдетти татаал формасына өтүп кетиши мүмкүн. Жана кошумча өнөкөт оорулары болсо, ал ооруларды күчөтүп, акырында бул терс көрүнүштөргө алып келиши мүмкүн. Мисалы үчүн биз азыр жаңылыктардан окуп жатабыз. Жолдошу, мисалы үчүн, эпид центрде иштеген болсо, ал үйгө белгилери жок болуп вирусту алып келип, жанындагы ооруган жубайы же балдары ооруп, абдан кыйналып жатат. Ошондуктан эң маанилүү сиз өзүңүздү эмес, сиз жакындарыңызды ошол коронавирус илдетини жуктурбоого чоң салымыңызды кошуңуз керек. Кантип? Мен сизге айтып кеттим. Жана кийинки суроо сиздер менен сүйлөшө турган бул фейктер жана уламыштар тууралуу. Көптөгөн уламыштар тууралуу, фейктер тууралуу WhatsApp баракчаларында, Facebook баракчаларында сүйлөшүп жатышат. Биринчи иретте бул антибиотик дарылары боюнча. Антибиотик дарылары бул коронавирус илдетин жеңеткен, ичиш керек деп аптекаларда антибиотиктер баягы ушул пандемия башталардан алдын баары сатып алып, баалары кымбаттап кеткен учурларды байкадык. Бул коронавирус вирус түрүндөгү илдет, антибиотиктер болсо бактерияны гана өлтүрөт. Азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча коронавирус илдетиге атайын дарылар иштеп чыга элек. Демек, бул вирусту дарылоого азыркы убакта мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан баардыгыбыз билебиз, видеолор чыгып жатат. Мени эч кандай дарылаган жок. Дары берсе дагы бул кичинекей дарылар же кичине бир капельницаларды коюп койду деген сөздөр чыгып жатат. Бул албетте коронавирустун дарыгерлерибиз бул коронавирус илдеттин белгилерини дарылап жатышат да. Мисалы үчүн, сизде өнөкөт ооруларыңыз болсо, жүрөк оорулары дейби же өпкө оорулары болобу, именно ошол оорулардын белгилерини жокко чыгаруу үчүн ошолорго дарыларды берип жатышат. Мындай бир гана коронавирус илдетин эмес, бул дарылардын баардыгынын берүүнүн мааниси бул сиздин иммундук системаңызды көтөрүү болуп эсептелинет. Ошондуктан антибиотиктерди колдонбоого сиздерди чакырат элем. Кийинки уламыш бул жанагы өткүр тамактар, жана алкогол
жана тамекилер бул вирусту жуктурбоого жардам берет деген уламыштар айтылып жатат. Бул туура эмес. Мен бул уламыштарга кошулбайм. Себеби мисалы үчүн тамеки бул тескерисинче сиздин иммунитетиңизди түшүрүүгө, өпкөңүздүн сезгенүүсүнө алып келет. Алкогол болсо, ал деле ошол сиздин бооруңуздун иштешине зыянын келтирет. Жана бооруңуз эгер иштөөдөн чыкса, бул иммунитетиңиздин түшкөнүсүнө алып келет. Ошондуктан сиз ошол коронавирус илдетини жуктуруп алууга мүмкүнчүлүгүңүз көп болот. Жана өткүр тамактар боюнча ал деле туура эмес. Алар эч кандай оорунун алдын алуусуна жардам бербейт. Кийинки уламыш бул баарыбыз билгендей эле интернет тармактарында айтылып жатат. 5G, 5G форматындагы радио байланыштар коронавирус илдетинин жайылууга жардам берет деген уламыштар чыгып жатат. Буга да мен кошулбайм. Себеби коронавирус илдетинин жугуунун бир гана жолу бул байланыш аркылуу. Кандай байланыш аркылуу? Бул аба тамчы аркылуу, адамдан социалдык аралыкта сактабаганда берилиши мүмкүн. Кол менен учурашканда берилет, же өбүшкөндө бири-бири менен өбүшүп учурашканда гана баягы тамчылар аркылуу берилет. 5G деген радио байланыш бул эч кандай вирустун беришине жардам бербейт. Кийинки уламыш тууралуу айтып кетсем, бул сарымсактар, чеснок да орусча айтканда, бул дагы вирустун алдын алуусуна жардам берет. Жана лимон, дордундагы баягы вирустун алдын алуусуна жардам берет деген уламыштар чыгып жатат. Туура, бул чеснок жана сарымсак жана лимондор бул иммундук системаны көтөрүүгө жардам берет. Иммундук системаны бир калыпта болуусуна жардам берет. Бирок вирусту жуктурбоого бул 100% кепилдик бербейт. Лимон ичүүгө мен тыюу салбайм, иммунитетиңизди көтөрө бериңиз, бирок баягы мен лимонду ичтим, демек вирус менен оорубайм деген ойду калтырышыңыз керек. Андан кийинки эң орчундуу маселелердин бирөөсү бул коронавирус илдетинен вакцинасы качан чыгат жана чыгабы, коронавирус илдетине вакцина чыкса бул чиптер болобу, болбойбу деген маалымат тууралуу дагы сиздер менен сүйлөшүп кетким келип жатат. Коронавирус вакцинасы чыгыш үчүн окумуштуулардын айтуусу боюнча 18 ай керек. Бул дегени 2 жылга жакын. Жана ал вакцинаны 7,5 миллиард адамга таркатуу үчүн эң аз дегенде 5 жыл убакыт керек экен. Бул дегени коронавирус илдети биздин арабыздан жакынкы убакытта кетпейт. Демек, баягы сизге жогоруда айтып кеткен санитардык эпид эрежелерди биз таштабашыбыз керек, токтобошубуз керек. Эрежени сактап, вирус илдетини жайылтпоого биз салымыбызды кошушубуз керек. Кийинки орчундуу маселелердин бирөөсү, мен сиздерге айтып кетейин дегеним, коронавирус илдетинин жанагы качан аяктоосу боюнча, бул кээ бирөөлөр айтып атат, жай айында аякташ керек болчу, аба ырайы ысыганда деп. Бирок бул туура эмес. Мен сизге айтып кеттим, вакцина табылмайынча бул илдеттен биз кутула албайбыз. Жана көңүлүбүздү азыркы убакта бош койбошубуз керек. Качан аяктайт деген суроого жооп берип кеттим. Жана кийинки маселе боюнча айтып кетсем, экинчи толкун болобу депчи, Facebook баракчада берген экен, ошол боюнча экинчи толкун күтүлүүсү мүмкүн. Себеби баарыбыз байкап жаткандай, эл социалдык аралыкты, санитардык эпид эрежелерди сактаган жок. Ошондуктан азыркы убакытта бир жаңы катталуулар башталгандан кийин кыш убакыты, күз убакыты келгенде көпчүлүк элдердин балким иммунитети түшүшү мүмкүн. Жана ошол убакта
вирустун күчөшү ыктымал. Ошондуктан азыркы учурда сиздер иммунитетти көтөрүүгө салым кошушуңуз керек. Бул эмне дегени, сиздер физкультураны жасашыңыз керек. Дениңизге сак болуш үчүн ошол чуркашыңыз керек, социалдык таралыкты сактап, жана туура тамактанышыңыз керек, өткүр тамактарды жебешиңиз керек. Өткүр тамактарды жебегенин себеби бул өнөкөт уйку без оорусу, өнөкөт өттүн оорусу болуп эсептелинет. Мен бүгүн сиздер менен бөлүшө турган маалыматтарды айтып кеттим. Азыркы учурда Facebook баракчага берилген суроолорду айтып кеткенге аракет кылайын. Азыр 1 мүнөт мен суроолорду карап кетейин. Кайсыл суроолор берилиптир. Азыр түз эфирге кирейин. Сиздер деле кайсыл суроолоруңуз болсо, ошол суроолорду узатсаңыз, мен сиздерге жооп бергенге аракет кылайын. Суроолорду таап алайын. Экинчи толкун боюнча суроо болгон экен, мен аны сиздерге жооп берип кеттим. Түз эфирге. Кечиресиздер, бир техникалык каталар болуп атат. Бир суроо болгон экен, жакындарыбыз боюнча баягы улгайган ата-энелерибизди кантип биз коронавирус илдетинен сактасак болот деп. Мисал үчүн үй бүлөңүздө 60-70 жаштан ашкан ата-энелериңиз болсо, алар эрежелерди 2 эсе сакташ керек. Мисал үчүн жөнөкөй жаш адам колуну 7 жолу же 8 жолу бир күндө жууса, алар 14 жолу жууш керек. Алар мисал үчүн ата-энелериңиз магазинге чыккысы келсе, анда сиз аларды чыгарбай өзүңүз барууга аракет кылыш керек. Бирок албетте үйдө отуруу бул абдан татаал. Ата-энелер дагы үйдө отурса депрессия, стресске кабылышы мүмкүн. Ошондуктан ал чыкса дагы сиздер жанагы бет каптарды сактаганга, бет каптарды кийип чыгарганга аракет кылышыңыздар керек. Андан соң аларды мүмкүнчүлүк болушунча үйдө калтырууга сунушташыңыз керек. Мына кийин суроолорду таптым азыркы убакта. Бул тажы-вирус качан токтойт деп ойлойсуз, же ушундай акыбалда улана береби? Мен сизге бул жооп боюнча айтып кеттим. Вакцина табылмайынча бул вирус улана берет. Жана социалдык аралыктарды сактауга аракет кылыш керек. Айгүл Бакеевадан суроо келиптир. Бишкекте айрыкча кечкисин коомдук тамактануу жайларда эшикте 6-дан же 7-ден бир столдо суусундук ичип же тамактанып олтурушкандарды көрүүгө болот. Ачык жайларда көчөлөрдө топтолуп жүрүүгө уруксатпы? Абдан орчундуу бир суроолордон экен. Албетте олтурса болбойт, 6-7 кишиден олтурса болбойт, себеби вирустун тарашына эң максималдуу түрдө жол түзүлүп берип жатышат. Кандай олтуруш керек? 6-7 адамдан эмес, жок дегенде 2 же 3 адамдан чогулуш керек. Жана ошол убакта сөзсүз түрдө санэпид режимдерди сакташ керек. Ал эмне дегени, ар бир столдо мондой санитайзерлер болуш керек. Жана ачык болгон кафелерде олтуруш керек. Эмнеге? Жабык бөлмөлөрдө мен сиздерге айтып кеттим, вирустун чогулушуна максималдуу жол түзүлөт. Кийинки суроо ошол эле Айгүл Бакеевадан: коомдук жайларда бет кап кийбегендерди медициналык кызматкерлерди да айып тартыра алат дештели. Бул жагынан көзөмөл кандай? Чынын айтайын, бул суроо боюнча мен маалыматым жок экен, бирок бул штрафтарды менимче бул тиешелүү органдар гана бере алат. Дарыгерлердин бул мындай штраф салганга укугу жок. Кийин 3-үчү суроосу: күн өтө ысыкта көчөдө бет капты алып койсо болобу? Карантин дагы канчага чейин созулушу мүмкүн дейт.
бет капты албетте азыр бүгүнкү күнү 33-35 даражада ысык болуп атат. Бет кап тагуу, мисалы үчүн мондой бет каптарды тагуу бул албетте дискомфорт келип чыгат. Ошондуктан мүмкүн болушунча эгер колуңузда ушундай бет кап, жеңил бет каптар болсо, ошолорду таксаңыздар болот. Жана эгер сиз көчөдө таккыңыз келбесе, анда жаныңыздагы болгон кишилерден социалдык аралыкты сактап, андан соң гана таксаңыздар болот. Карантин дагы канчага чейин созулушу мүмкүн? Жоопторду кайталанып кетип атат. Бул вакцина табылмайынча бул кыймыл аракеттерди биз уланта бериш керек. Дүйнөлүк окумуштуулардын айтышы боюнча бул биз жаңы жашоого үйрөнүшүбүз керек. Санитайзерлер, бет каптар колубузда, телефон болгондой эле жаныбызда сөзсүз түрдө болуш керек. Ошондуктан жанагы кайра калыбына келет деп күтүп олтурбай, могу бет кап жана санитайзерлер жаныбызда болуш керек. Бүгүнкү берүүбүздүн аягына жетип калдык. Сиздерге мен билген дүйнөлүк саламаттык сактоо берген маалыматтарды толук түрдө берүүгө аракет кылдым. Эгер суроолоруңуз болсо, сиз менин Facebook баракчамда Исмаил Фермек же Telegram каналымда Дарыгер Кежи деген каналым бар. Ошол жерде суроолорду узатсаңыз болот. Мен ошол жерде коронавирус тууралуу маалыматтарды берип жатам. Жана жакынкы арада ошол менин аркамда турган Центр Кежи баракчасында ушул сиздерге бүгүн берген маалыматтар тууралуу толук түрдө менин макалам чыгат. Ошол жерде дагы таанышып кетсеңиздер болот. Менин эң башкы сиздерге калуу тилегим бул, урматтуу элим, ушул жөнөкөй эле эрежелерди сактаганга аракет кылалы. Бул эрежелерди сактасак, биз экинчи толкундун алып келбөөсүнө толук салымыбызды кошобуз. Бул жерде мамлекет толук түрдө карантинди режимине киргизип өзүнүн жоопкерчилигин аткарды. Эми жоопкерчилик жарандык коомдо. Эгер сактасак, биз бир гана өзүбүзгө эмес, жалпы элибиздин ден соолугуна чоң салым кошкон болобуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо мен дагы жооп берем.